Салам достор, бүгүн сиздер менен ушундай сонун шоколадный медовик тортун миксерсиз жана духовкасыз сковородканын өзүнө жасайбыз. Ал үчүн бизге кумшекер, бал жана сары майды идишке салып отко коебуз. Дагы кайнайын деп баштаганда 1 чай кашык сода салып жакшылап аралаштырабыз. Ушундай болуп көбүрүп чыгыш керек, 2-3 эсе көтөрүлөт. Сары түскө айланып, анан алтын түскө айланып баштаганда оттон алып муздатууга коебуз. Үй температурасында муздаганда 4 жумуртканы бирден салып утур аралаштырабыз. Эгер өтө ысык кезинде салып жиберсеңиз, жумурткаларыбыз бышып калышы мүмкүн. Ошон үчүн бир аз муздатып алганыбыз жакшы. Төртөн тең салып аралаштырып алдым. Эми биз ун салып илейбиз. Какао салабыз. Унду бардыгын бир салып алсаңыздар, аралаштыруу кыйын болуп калат. Утур аздан салдым. 3 чай ичкен пияла менен өлчөп, 3 жолу бөлүп салдым. Экинчи ирет кетип атат. Унду сөз электен өткөрүп чыгарган жакшы. Үчүнчү пияла ун кетип атат. Мындай элеп салабыз дагы жакшылап аралаштырып, өтө катуу эмес, өтө суюк эмес камыр жасайбыз. Мындан ашыкча ундун кереги жок. Ушундай көрүнүштө болуш керек. Эгер сифра тортун жасаймын десеңиздер, ушул эле камырды холодильникке салып коюп, 3-4 сааттан кийин жасай берсеңиздер болот. Мен жөн гана сковородкада бышырганым үчүн сразу эле баштадым. Супрага ун себелеп, камырды салабыз дагы ушундай колбаса көрүнүшүндө узартып алып туруп, 9 бөлүккө бөлөбүз. Ар бирин тоголоктоп, унду биз супрага жармашып калбаш үчүн гана септик. Эми ар бир тоголок болгон камырларыбызды колубуздун жардамы менен гана жайып алабыз. Өтө жумшак болгон үчүн оңой жайылат. Эми биз плитага гана же газга деле болот, сковородкага салып, аябай жай отто бир тарабын 1 мүнөт аралыкта, бир тарабын жарым мүнөт аралыкта кактап бышырып алабыз. Мынакей биздин коржиктерибиз баары даяр. Эми крем даярдайбыз. 500 грамм творогго, 400 грамм сметана жана табитиңизге жараша кумшекер салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Крем даяр. Эми торту чогултуп баштайбыз. Араларына крем сүйкөп, чекелерине дагы крем сүйкөп, коржиктин бирөөсүн аябай талкалап алабыз, майда кружка кылып, бетине жана чекелерине сээп чыгабыз. Торту холодильникке 4-5 саатка койгон жакшы, аябай жумшап, сонун болуп калат. Биз болсо 5 саатка жеткирбей эле эртелей кесип жибердик. 3 сааттай турду, бирок баары бир аябай сонун жумшак болуптур. Бетин каалагандай кылып кооздоп кесебиз. Сөзсүз түрдө даярдап көрүңүздөр, даам оозуңуздарда калат.
Менин үй бүлөм жакшы көргөн торту. Бул торту жасаганыңызда сковородкага бышырдым десеңиз эч ким ишенбейт. Көрүнүшү аябай сонун, даамы сонун, жумшак. Көргөнүңүздөргө рахмат. Лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз. Тамагыңыздар даамдуу болсун.